Кыргызстандын Кореядагы элчиси Аида Исмаилова Кореянын президентине караштуу Түндүк экономикалык кызматташтык боюнча комитеттин төрагасы Пак Чон Су менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө жакынкы жылдарга тараптардын кызматташтыгынын келечектүү багыттары талкууланды. Кадр потенциалын, инфраструктураны жогорулатуу, инвестицияларды тартуу, ошондой эле айыл чарба, транспорт жана логистика, энергетика, экология, билим берүү, санариптештирүү тармактарында кызматташууну өнүктүрүү маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Мындан тышкары COVID-19 менен күрөшүүнүн алкагында саламаттык сактоо тармагындагы кызматташууга өзгөчө көңүл бурулду. Комитеттин төрагасы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууда мультипликативдик мамиленин маанилүүлүгүн белгилеп, өлкөлөр ортосундагы дипломатиялык алаканын түзүлгөндүгүнө 30 жыл толгону, эки тараптуу кызматташтыктын өнүгүшүнө кошумча дем берерин кошумчалады. Өз кезегинде Исмаилова Корея Кыргызстан үчүн Азия Тынч океан аймагындагы эң маанилүү өнөктөштөрдүн бири экендигин айтты.